Чүй Токмок билим берүү бөлүмү. Энелер мектеби. Энелер мектеби 2021-2022 окуу жылында Садовый айылындагы Иса Укуев орто мектебинде башталган. Ошол убактагы мектеп директору Мамбетова Замира Мырзабековна 3 багытта иш алып барган. Акыл эмгегинин маданияты, устаттык өнөрү жана ата-энелер мектеби. 2022-2023 окуу жылында Энелер мектеби программасы боюнча пилоттук багытта 12 жалпы билим берүү мектеби жана 5 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде уюшулуп ишке киргизилген. 22 жылдан тартып Чүй Токмоктон чыккан ыктыярдуу агартуучулар тобу Гапыр Мадаминов агайдын шакирттери катары жайылтуу иштеринде активдүү иштеп жатышат. 2023-2024 окуу жылында Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнө караштуу жалпы билим берүүчү 45 мектеп, 25 бала бакчада Энелер мектеби программасы менен иш жүргүзүлүп жатат. Төмөнкү мектептерде алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатышат. 2022-2023 окуу жылында Чүй районундагы Султан Ибраимов орто мектебинде жана номер 1 Марков орто мектебинде 23 жана 24 окуу жылында Токмок шаарындагы номер 5 орто мектебинде акыл эмгеги маданияты кружоктор иштеп жатат. Улуу педагог Гапыр Мадаминов агайыбыздын шакирти болуп иш алып барган Чүй Токмок АМ командасы жаңы ыкмаларды жайылтуу максатында жаш мугалимдерге, ата-энелерге устаттык өнөр, инсан таануу боюнча алып барган иштеринде коомго кошкон салымы зор. Республикабыздын 7 областындагы ата-энелерди онлайн форматында окутуп, эң башкысы ата тарбиясы баалуулугун жогорулатуу максатында республика боюнча аталардан түзүлгөн группа онлайн сабактарды бүгүнкү күнгө чейин өтүп келет. Нарктуу байбичелер ордосу коомдук фонду менен биргеликте адеп ахлак, кыргыз элинин салт жана нарктуулугун көтөрүү максатында онлайн сабактарынын жыйынтыгы инсан таануу багытында Ысык көл областындагы улуу тарыхый инсандардын музейлерине, туулган жерлерине саякат менен коштолду. Касымбекова Диларкан Абаскановна жетектеген бул лидер мугалимдер группасы жаш мугалимдер жана ата-энелер методикалык бирикмелерин да жетектеп келишет. Ата-энелер мектебинин Чүй Токмокто кенен кулаш жайып жайылышына Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бакыт Төлөгөновичке, Самат Жумаголовичке, Гүлнар Ороскановнага жана ошондой эле Кенже Дүйшеевналардын колдоосу менен методикалык жактан туура багыттап кеңеш берип жетектөөсүнүн жыйынтыгы болду. Улуу устаттын жолун жолдоп, жалпыбыз кыргыз элинин келечегине билимдүү, илимдүү балдарды тарбиялап өстүрүүгө салым кошолу. Ата-энелер мектебинин максаты кыргыз элин билимдүү элге айландыруу. Келечек муундарды окутуп, тарбиялоодо Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошкон улуу устатыбыз Гапыр Мадаминовго жана анын шакирттери билимге салган даңыр жолуңуздар байсалдуу болсун.